Жакшы адамсыз деген сөздү өлгөндөн кийин айтабыз да, биз кабырга барып анда да айтпайбыз. Мен атам кандай эле деп туруп койсо, жакшы эле деп коебуз. Көрө албас деген не деген десе, бирөөдө турган жакшылык жок болуш керек. Шонон кетиш керек дейт. Мага келеби, келбейби ишим жок, кысасы сонда болбош керек дейт. Ошол үчүн бүгүн балдарыбыз бизди укпагандыгынын себеби биз балдарды укпай койгонбуз. Балаңыз келип мектептен бир нерсени айтып атат, же болбосо ата бир нерседе урса сурат, макул бара бер апаң айтып койсун, болду. Иш бүттү. Урматтуу бир туугандар, муну менен баланын тарбиясы бузулат. Чындап эсептегенде кредит өзү азайыш керек болчу. Сиз 1000 сом алып 1,5 сом берип атпайсызбы? Сиз кулсузбу бирөөгө? Жок, кредит алып иш кылыш керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Давата Амр ибн Мурра Жухани радияллаху анху фи кавмихи. Амр ибн Мурра Жухани радияллаху анху өз кавмуна барып дават кылганы туурасында. Амр ибн Мурра Жухани радияллаху анху жахилат мезгилинде, исламга чейинки мезгилинде эле ажылыкка бара жаткан болчубуз, өзүмдүн коомум менен бир жамаатта дейт. Исламга чейин дагы ажылык бар эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ажылыкты алып келгенден мурдакылар дагы ажылык деп аткарат эле, бирок алар такыр башкача өздөрү баягы токуп алган ажылыктары болчу. Кабатуллону жылаңач таваф кылып жана башка түрдүү эмелери бар эле. Бирок ажылык деп аталат эле да. Ошол ажылыкка барып кайткан болчумун. Уктап жатып түш көрдүм. Кокусунан эле мен Меккеде болуп калдым. Меккеден өтө бир жарык нур чыгып, Кабатулло көрүндү аябай. Кабатулло нурдуу болуп көрүнгөндөн кийин ошол нурдун жарыктыгынан Мадина дагы көрүнүп калды. Ал убакта аты Ясрип болчу. Ясрип Мадина дагы көрүндү. Ашара Жухайна, Мадинанын жанында Жухайна деген бир тоо бар, Бадыр тарапка карап кеткен. Мадинадан бир аз алысыраак. Ошол тоолор дагы көрүндү. Ошол нурдан бир үн уктум, ал нур мага мынтип айтып жатты. Инкашаатил-залма васахатил-зия. Караңгылык, зулумдар кетти, нур, ачыктык, жарыктык келди. Ва буиса хатамул анбия. Пайгамбарлардын акыркысы жөнөтүлдү. Ва сами'ту саутан фин-нур. Ошол нурдан дагы бир үн чыгып калды. Ва хуа якул дагы айтып атат. Захарал-ислам. Ислам таркалды. Ва кусиратул аснам. Адамдар өздөрү жасап алып сыйынган буттар сынды. Ва вусилатул архам. Туугандык мамиле бүгүндөн баштап бекемделе баштады dedi. Ислам келүү менен туугандыкты улады. Исламга чейин адамдар туугандык мамилеге карабайт эле, байлык мамилеге карайт эле. Ыйман менен биргеликте чогуу жүрө турган сыфат адам туугандары менен жакшы мамиле болот. А эгерде ыйман алсыз боло турган болсо, ислам алсыз боло турган болсо, адамдар байлар менен, бийлер менен жакын болот. Тууганын зыярат кылбайт, байларга зыяратка барат. Тууган ооруп калса көңүлүн кабар албайт, бирок бийлер ооруп калса кабарлат. Эмне үчүн? Себеби ал байлыкта, бийликте бактылуулук деп түшүнүп калган болот да. Тойго чакырганда тууган эмес, байлар чакырылат. Тойго чакырып калса тууган эмес, бийлер чакырат. Ким бере турган болсо, ким жардам бере алса, ошолор чакырылып калат да. А бирок пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабарын берип жаткан нур айтып жатат, караңгылык, зулумдук, баягы адамдар зулумдун артынан жүргөн жашоо бүттү. Бүгүндөн баштап ислам артык болот, жана туугандык ууланат. Адамдар туугандары менен жакын мамиле кылып калат деди. Фантабахту фазиан факулту ли кауми. Кокусунан ойгонуп кеттим дагы жанымдагыларга айттым. Валлахи ла яхдусанна фи хадал хайй мин Курайшин хадасун. Курайштын ушул бир урууларында бир чоң иш болуп жатат деп айттым. Фа ахбартухум бима раайту. Түш көргөн түшүмдү айтып бердим. Ушундай болду, нур чачырады, ушундай болду. Фаламма интахайту ила биладина жаал хабару анна раджулан юқалу лаху Ахмад кад буиса. Биз өзүбүздүн шаарыбызга келгенибизде эле кабар келип калды. Ахмад деп айтылган бир адам пайгамбар болуп жөнөтүлүптүр. Пайгамбар самдын Ахмад, ана Мухаммад деп тааныйт эле. Адамдар Мухаммад деп айтса, периштелер Ахмад деп айтат эле. Фахарajtu hatta ataytu, анан заматта жөнөдүм. Мен көргөн нур ошол экен, Меккеден чыгып Мединага келген. Мен барып пайгамбар сама иман келтирем дедим. О ахбарту бима раайту. Пайгамбар сама келип көргөн нерселерди кабар бердим. Факала я Амр бин Мурра. Эй Мурранын уулу Амр. Ана набиюл мурсал илал ибад. Пенделерге жөнөтүлгөн мен пайгамбармын. Кафатан бүткүл адамдарга жөнөтүлгөнмүн.
тандабайт. Бани Исраилдер тандайт эле, Муса алейхиссалам биздин пайгамбар, анан тигини биз тааныбайбыз депчи. Пайгамбар алейхиссалам бүткүл бардыгына жөнөтүлгөн, инсандарга да, жиндарга да жөнөтүлгөн пайгамбармын. Адуухум илал ислам, бардыгыны тынчтык дини болгон исламга чакырам. Ва амурухум бихакни дима, адамдарды мен буйруймун кан төкпөгөнгө, бирөөдүн канына кол салбаганга, василатыл архам, туугандыкты уулаганга, ва ибадатилла вахда, адамдарга, буттарга, таштарга, дарактарга сыйынбастардан адамдар Аллахка сыйынууга чакырамын. Варафтил аснам, жасап алган таштарны сыйынууду таштоого чакырам. Ва бихаджил байт, ажылык кылууга чакырам. Ва сиями шахр рамадан, шахрин мин 12 шахран, 12 айдын бирөөсү болгон Рамазан айында орозо тутууга чакырам деди. Фаман ажаба фалахул жанна, ким ушун мен айтканымды эрчий турган болсо, фалахул жанна, ага жаннат болот. Ва ман аса фалахун нар, ким ушул нерсени айтканды аткарбай турган болсо, ал инсан бактысыз болуп дозокко түшүп калат. Фа амин я Амр, Амр, ыйманга кел деп айтты пайгамбар самчы. Ю'минка Аллаху мин хаулин нар, Аллах сени дозоктун, жаханнамдын коркунучунан, кыйынчылыгынан сени куткарат, ошондуктан исламга кир деди. Факулту ашхаду алла илаха иллаллах ва аннака расулуллах, күөлүк берем Аллах жалгыз Аллах, андан башка кудай жок, жана пайгамбар алейхиссалам албетте сиз Аллахтын элчисиз. Аманту бикулли ма жита бихи мин халалин вал харам, сиз алып келген ар бир харамга, ар бир адалга ыйман келтирем. Ва ин рагима залика касирун минал аквам, эгерче көп адамдарга жакпаса дагы мен ыйман бекем деп ыйман келтирем деди. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кайсыл жерде адамдар дин мээнетини ихлас менен өзүнүн оңдош үчүн жана башкалардын бактылуулугу үчүн пикир кылып аракет кылса барго, Аллах Таала асмандан, жерден, жаныбарлардан жана жансыздардын сөйүнөн Аллах Таала даават кылып баштайт да. Жаныбарлар сүйлөп баштайт даават кылып, акыйкат келгендечи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эмне кылыш керек? Кандай бир жакшы амал кылып жатканда ушундай бир ниет кылыш керек. Ушул кылып жаткан жакшы амалымдын таасири бүткүл аламга жетсе экен. Ушул өтүп жаткан таалимдин, ушул окуп жаткан сабагымдын себебинен, же болбосо ушул кылып жаткан курбанчылык 3 күндүк дааватыбыздын, же болбосо машварабыздын себебинен бүткүл аламга Аллах Таала хидаят нурун жаадырсын деп ниет кыла берсе, эч нерсе кетпейт бизден. Эч ким акча сурабайт. Сен ниетиңди чоң кылып алдың, чоңураак төлөйсүң дебейт эмичи. Ага ошончо сооп эле берилет. Аллах Таала ошончо ийгилик эле берет да. Ошондой эле сахаба радыйаллаху канчалык кыйналып курбанчылык кылып дин менетин кылып жатты. Пайгамбар сам канчалык кордук көрүп, бирок дин менетин токтотпой кылып жаткандан Аллах Таала не кылды? Адамдардын хидаятына чечим чыгарганда ар түрдүү түштөр аркылуу, жаныбарлар аркылуу Аллах Таала эмне кылат? Даават берип баштайт. Адамдардын уйкусу бузулуп баштайт да. Ошондо айтат: "Сумма аншаттуху абиятан култа хина сами'ту бih." Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ушул жерден бир канча ырларды айтып бердим. Ва кана лана санамун, биздин үйүбүздө буттар бар эле. Ва кана аби садинуха, алардын кызматчысы эле атам дейт. Атасы баягы буттарды арчып, тазалап, жууп, жумасына алып чыгып жууп, тазалап келип турат эле. Факумте илайхи, бардым дагы факасартуху, бардыгын сындырып таштадым дагы, анан пайгамбар сама келип айттым дейт. Сумма лахиqtu bin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve ana qulanan пайгамбар сам жанына келип мен ушул ырсаптарды айтып берчим дейт. Шахидту би анналлах хаккун ва аннани ла алихатил ахшари аввалу тарики ва шаммарту ан сaqil zara muhajira ajubu ilayka alwa'tha ba'da ad-dakadiki li ashaba khayran nasi nafsan wa walida rasul malikin nasi fawqa al-habaiki. Көөлүк берем. Албетте Аллах хак. Амен болсо, таштарга сыйынгандан тажап эң биринчи ташта баратам. Түрүндүм, белимди бекем байлап, хижрат кылып, баратамын сизге карай, таштак жол кумдан кийин. Дос болом деп эрчимин адамдардын эң жакшысын, адамдардын падышасынын элчиси, бүт аламдын кожоюнунун элчисин деп ушул ырларды айтып бердим дейт. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem marhaban bika ya Amr. Amr kuş gelipsin de ayttı. Faqultu bi abi enta ve ummi ib'ath bi ila qawmi la'allallah ayyamun nabi aleyhim. Ey Allah'ın elçisi, maga ruhsat beriniz. Ata menemizge kurban bolsun. Men öz qowmuma barıp, oşol qowmumdagı tuura jolgo çakırgan hareket kılayım. Allah Taala sizdi sebep kılıp meni tuura jolgo saldı. Emi meni ruhsat berseniz barıp tur, men qowmumdu davat kılayın dep ayttı da. Faba'athani, anan Peygamber sam makul da ruhsat berip jönöttü. Bирок Peygamber sam жолдомо берип атат. Bir adamды bir жака жөнөткөндө Peygamber sam sözsüz nasihat айтат эле да.
Bir коомго даават кылыш үчүн bir адамды жөнөтүп жатып пайгамбар салам жолдомо айтып атат. Кантип даават кылыш керек? Факала алейка бир-рифк вал каулис садид ва ла такун фаддан ва ла мутакаббиран ва ла хасуда. Я Амр, сен жумшактыкты өзүңө ыктыяр кылгын. Жумшактыкты тандагын. Сен ар дайым акыйкат туура сөздү айткының. Катуу, жаман мүнөз болбогун, текебер, көрө албастыктан алыс бол деди. Рифк деген не деген? Ар бир иштин жумшагын алыш да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул сыфаттардын ичинде өзүнүн баягы бүт сыфаттарын баяндап берип койду. Эң биринчи рифк болуш керек да. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам басканда бар го, ушунчалык жумшак басат эле да. Ямши такаффуан, эңкейиште төмөн карай бараткандай жумшак басат эле. Жана ваяхту хутватан муқаринан, жакын кадам коёт эле. Бутун алыс таштабастан жакын коёт эле, бирок бат кетет эле. Сахаба радыйаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалам басып баратканда биз чуркап калат болчубуз дейт да. Себеби эмне үчүн? Пайгамбар саламдын бутун астына жерлер чогулуп кирип кеткени сезилет эле. Ушунча бат кетет эле. Акырын кадам таштайт эле, бирок бат кетет болчу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылат? Ушунчалык жумшактык. Караңыз, караганы башкача да пайгамбар саламчы. Мисалы бир адам мындай карасаң коркуп кетет да. Түз карасаңчы. Пайгамбар салам ушунчалык жумшак карап башка адамга бир аз сүрдүн немеси кетсин үчүн, өзү дагы уялгандан акырын тип көзүнүн кыры менен карайт эле да. Бирөөдү караш керек болсо көзүнүн кыры менен акырын карап байкап турат эле. Ушинтип карап турса адам терлеп кетесиң го, неге мынча мени карап атат депчи. Андай карабайт эле пайгамбар салам, жумшак карайт эле да. А эгерде бирөө сурап калат, чакырып кала турган болсо пайгамбар алейхиссалам айтат, ошол жака толук көкүрөгү дагы, жүзү дагы бурулат болчу да, мындай болчу. Бизде кандай болот, бирөө чакырса, айта бер деп коебуз. Буяка караса мындай коебуз. Пайгамбар салам андай кылбайт. Пайгамбар салам эгерде бир адам үнү чыгып, Аллахтын элчиси деп калса, толук бурулат да, Аллахтын элчиси деген көкүрөгү дагы, жүзү дагы. Эгер бул жактан чакырса, ошол жака бурулат эле да. Эмне үчүн? Себеби адамдын көңүл буруусу ушундай болот да. Бүгүнкү күндө биз кандай болдук? Бардын колдо телефон, бир нерсе айта бер дейт. Бир маалдан кийин алып келиңиз, нени дейт да. Баягын уккан эмес да. Балаңыз келип мектептен бир нерсени айтып атат, же болбосо ата бир нерселер урса сурат, макул бар, апаң айтып койсун, болду. Иш бүттү. Урматтуу бир туугандар, муну менен баланын тарбиясы бузулат да. Таважжух деген бар да, көңүл буруу деген. Таважжух деген сөз жүздөнүү деген сөз да. Сен жүзүңүз толук бойдон анын жүзүн караш керек, ич болбогондочу. Пайгамбар салам көкүрөгү менен чогуу карайт эле да. Ошол үчүн бүгүн балдарыбыз бизди укпагандыгынын себеби биз балдарды укпай койгонбуз. Ошол үчүн тур чай ичип ал дей турган болсок, азыр мына бүтсүн деп кое турат, карабайт. Кийин бир аздан кийин ата баягы эмне дедиңиз эле дейт. Эмне үчүн? Биз да ошондой кылып үйрөтүп койгонбуз. Бала мына зарыл нерсе телефон, ошол үчүн адамдарды укпай эле койсо болот деп үйрөтүп койгонбуз да. Пайгамбар саламга Аллахтын элчиси деген үн чыкканда толук карайт эле да. Ушунчалык пайгамбар саламдын сыфаты жумшак эле, бир адамды мындай кылып көрсөтпөйт эле да эч качанчы. Бирөөдү айтыш керек болсо мындай кылат эле да. Сиз депчи. Пайгамбар салам ат-тахиятта шайтандан башка мына сөймөймүн көрсөткөн эмес да. Ат-тахиятта намазда көтөрөт го. Ошондон башка пайгамбар салам бирөөдү мындай көрсөткөн эмес да. Бул текеберликтин аламаты болот да. Бул катуулуктун аламаты болот да. Пайгамбар салам ачуусу келет эле кеде, бирок ачуусу келген убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барго үн чыкпайт, тынч турат эле. Мына бул жерде бир тамыр бар эле. Дөңкөй шип чыгат эле да, титрей баштайт эле. Байнахума иркун ядурруху гадаб. Эки көздүн ортосунда бир тамыр болот эле. Ошол тамырында титиреп чыкканда сахабалар билет эле. Аллахтын элчиси, биз сиздин ачууңуздан сактанабыз болду деп байкап калат эле. Кайсы адам ачууландырганчы? Бир адамга аябай катуу наразы болуп калса, наразы болуу деген жөн эле наразы болбойт. Бир адамды тарбиялаш керек, кайсы бир иши туура эмес кылган, ошону эскертүү бериш үчүн пайгамбар салам сөз айтпайт эле да. Мындай келе жатса бул жактан бир карайт эле дагы, мындай коет эле, болду. Буруп алды жүзүн дейт. Пайгамбар салам бирөө мындай карабайт, тартпайт экен да башынчы. Качан мынтип карап туруп буруп алса, мен бир нерсени туура эмес кылдым деп ойлонот экен да. Демек ошону кайталабашым керек депчи. Эгер бул жактан бирөө келе жатса, мындай карайтан, мындай бурулса, демек мен туура эмес кылдым деп баягы адам түшүнүп калат экен. Сөз айтпайт экен да. Бир дагы сахабага пайгамбар салам айткан эмес, сен ушундай кылдың депчи. Пайгамбар салам ушунчалык жумшак болчу да. Мана ушуну колк мүнөз деп айтат. Пайгамбар салам мана ушуну Амир ибн Мурра радыйаллаху анху ушул жолдо мына айтат да, сен жумшак болгону. Ар дайым туура сөздү айткының, баягы кол ирисине тартаттан кылбагының, досуңа карап, башкага карап жумшактатпагының, акыйкаттай айткының, жана жаман кулк мүнөз болбогону, текебер болбогону дейт. Ар бир сыфаттын белгиси болот да. Пайгамбар салам алдыда отурган сахабаларга бир жолу бутун созуп отурган эмес да. Бир жолу дагы бутун созуп отурган эмес. Ушунчалык жумшак болгон да. Уялган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бутун созуп отурган эмес. Басканда да акырын басат эле да.
Бизде бир аз эле кичине күчтүү болуп калсак же бир аз эле кичине акчабыз көбөйүп калса башканыбыз башкача болот да. Аллах таала Кур'анда айтат: "Вала тамши фил арди мараха", жерде текеберленип баспа. "Иннака лан тахриqal арда ва лан таблугал жибала тула", сен текеберленип чалкалап басып жерди тешип жүгөрө албайсың дейт. Сен чалкалап басып тоодун бийиктигидей болуп кете албайсың. Пайгамбар алейхисалам тескерисинче кылат, бир аз эңкейип басат эле алдыначы. Биз бир аз чалкалап басабыз. Эгер бир бурчектен чыкса биринчи курсагы көрүнөт да. Капталынан карасаң биринчи курсагын көрөсүң. 2 путун артасы 1 метр болуп кеткен. Бул өтө жаман сыфат. Пайгамбар айтат, сенин басканыңдан, жүргөнүңдөн текебелик көрүнбөсүн. Жана көрө албастык болбогон. Дин менетин барго, кулк мүнөзү жаман болсо, текебер болсо жүрө албайт. Кийингиси Пайгамбар айтат, көрө албас болбогон дейт. Көрө албас деген не деген десе, бирөөдө турган жакшылык жок болуш керек. Шонон кетиш керек дейт. Мага келеби, келбейби ишим жок, кысасы сонда болбош керек дейт. Ал бул жөөттөрдүн сыфаты. Жөөттөр эмне үчүн Пайгамбар саламды ээрчибей койгон? Себеби бизден болуш керек эле, буну ээрчибейбиз деп көрө албастык кылып койгон. Ошондуктан кайсы бир адамда көрө албастык сыфат болсо бар го, ал адам барго өзү күйөт, уктай албайт, түнү менен кыйналат. Күнгө ошону кантип кетиргенди аракет кылат да. Ыймандын белгиси бар го, бирөөдөгү жакшылыкты көргөндө айтат да. Машалла, жакшы иш кылып атат, ыйманга, динге менет кылып атат, жакшы экен. Мен кыла албаганды кылып атат, машалла деп коет да. Көрө албасчы, мунафыктардын сыфаты, жөөттөрдүн сыфаты бир адамдын жакшы иш кылып атканын карап туруп, туура эмес дейт. Болбойт бул дейт. Неге? Сөй көрө албай атат да. Көрө албас ошону гыйбат кылып жүрө берет, артынан ар нерсени сүйлөй берет дагы, өзүнүн соонун кетирет, өзүн өзү апарып өлтүрөт бир күн. Себеп көрө албас наркы адамга эч нерсе кыла албайт, себеп ичинде да. Эгер душмандык ачык болсо баары бир нерсе деш. Көрө албас эмне деп айтат? Сен ушундай кылып, намаз окуп жатканың үчүн мен көрө албай атам дейби. Айта албайт да, өзүнүн ичинде күйүп өлүп кетет. Андан кийин дейт, фаатайту коймо. Ушул жолдомолорду угуп пайгамбар коомго келдим. Факулту я бани рифаа, о бани рифаа, инни расулиллахи илайкум ад'укум илал ислам. О адамдар, о менин коомум, мен Аллахтын элчисинин силерге элчиси болуп келдим. Силерди исламга чакырам. Ва амурукум бихаққин дима, кан төкпөшкө чакырамын. Василатул архам, туугандык туулаганга чакырамын. Аллахка гана ибадат кылганга чакырамын. Буттарды таштагыла, ажылык кылабыз. 12 айда бир жолу орозо тутабыз, ушул нерсеге чакырам. Фаман ажаба фалахул жанна. Ким ушул нерсени аткара турган болсо ага жаннат болот. Ва ман аса фалахун нар. Ким муну аткарбай турган болсо дозок болот. Я маашара жухайна, о жухайна элдери. Караңыз, пайгамбар салам айткан нерселерди кайталадыбы? Эми даватта бир хикмат бар да. Кайсы бир адамга даватка барсаңыз, ошол адамды мактаңыз бир аз. Барып алып байга марып дават берет го, байлыктан болбойт, каласы алып коет. Жок, андай дебеңиз. Өлсөң мунун баары калып кетет, коркутпаң антип. Машалла, Алла сизге байлык берген. Алла сизге көп жакшылык берген. Ушу байлыкта туруп дагы Алланы ыраазы кылып алса болот. Аллах таала машалла сизге жакшы бийлик берген. Ушу бийликте туруп Алланы ыраазы кылсаңыз болот. Сулайман алейхиссалам падыша да эле, бай да эле, пайгамбар да эле. Эмне кылды? Амир бин Мурра радияллаху анху коомуну мактай баштады. Инналлаха жаалакум хияра ман антум фихи. Аллах таала силерди арабтардын ичинен эң жакшысы кылбадыбы силерди деди. Бирок Курайш эң жакшысы болчу. Айтып кое бериш керек да дават барганда, жакшы адамсыз депчи. Эми жакшы адамсыз деген сөздү өлгөндөн кийин айтабыз да, биз кабырга барып анда дагы айтпайбыз. Мен атам кандай эле деп туруп койсо, жакшы эле деп коебуз. Бири-бирин карайт, ким айтат экен депчи. Анан бирөө суу алып кеткенден тура жакшы эле деп коет. Ичинен башка нерсени айтып отурат да. Ошону тирик мезгилде айтсак болбойбу? Эми өлүш керек бу адамдын жакшылыгын айтыш үчүн. Барыңыз, мактаңыз, ишенип кетсин аягдан, чындап эле ушул адам жакшы экен. Неге десе, мени жакшы деп аткан адам жакшы да дейт. Бардыгы мени жаман деп атат. Демек шуну угуш керек дейт да. Азаны мактаңыз, итинен бери мактаңыз да акырында не кылыңыз, даватка алып келип коюңуз. Кийин түшүнөт, баягы итти мактаганда мен алып келмек экен депчи. Анан эмне кылды? Айтат, силерди эң жакшылары кылып койбоду дейт. Жахилят орундарга түрдүү бузукулуктар чыгып кетет. Фаиннахум арабтардан силерди жакшы кылып койгон. Себеби дейт, арабтар жакшы деп кылган жаман иштерди силер жахилятта эле кылбайт болчусуңар. Фаиннахум кану яжмауна байнал ухтайн. Эки бир тууганга үйлөнүп алат болчу. Силер андай кылбайсыңар. Алар ашхурул хурум деп коет, жахилят орунда 4 айда урушканга болбойт. Душманыңды эч ким менен урушпайсың, түп-түз жүрөсүң да. Ал сен атаңды өлтүрүп келсең мен чыкпайсың. Ассаламу алейкум, жакшысызбы, кандайсыз деп коюп бересиң. Ай бүткөндөн кийин баштайсың да. Серияны кайра кийин уланасың.
эмне кылат? Ошол айларда урушат эле, силер андай кылбайсыңар. Жахилат орунда атасынын эгер экинчи аялдары болсо апасынан башка, атасы өлүп кандан кийин өзү үйлөнүп алат экен да. Ал эне катары болуп калат да. Атаңдын экинчи аяласыга эне катары болот. Ошо айтты, силер ушундай жакшы адамсыңар. Силер жахилат мезгилде мындай иштерди кылбайт элеңер. Фаажибу хадан набил мурсал. Ушу пайгамбар жөнөтүлдү, ушу пайгамбар дерчи эле кегиле дейт. Неге? Таналу шарафат дуня ва караматал ахира. Эгер ошону ээрчисеңер, бул дүйнөнүн дагы ийгилиги, акыреттин да ийгилигине жетесиңер. Ушул сөздү көп адам түшүнбөйт да. Байлар отуруп алып ойлойт да. Эгер дейт, мен толук динге кирип кетсем байлыгым азайып кетет депчи. Наоборот, бай толук динге киргендечи. Ушундай байысыз, байлык да көбөйөт, кадыр-барк да көбөйөт, экөө тең чогуу көбөйөт. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху Мединага көчүп келди хижрат кылып. Бир чапаны бар эле, башка эч нерсе жок эле. Пайгамбар сен бир мухажир менен бир ансорду дос кылганда, ансор дос айтты да, мен үйүмдүн бирөөсүн берейин, малымдын жарымын берейин. Эгер танда кайсы аялым жакса, аялымды да берейин деди да. Мен талак кылайын, анан кийин убага келгенде никеленип ал, эми сага үйлөнгөнгө эч нерсе жок, эми жалгыз келдиң, сенден башка эч кимде жок, тууганың жок дегенде айтты, бардыгы өзүңө буйрусун. Мага базардын жолун көрсөтүп коюң, базар каякта деди. Калган өзүм бүтүрөм деди. А бирок эң бай сахаба ким? Сахабаларда Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. Келбеди беле бир чапаны менен. Дин үчүн курбанчылык кылды, Аллах берди. Ошол үчүн ойлойт да, мен динге толук кирип кетсем, курбанчылык кылып башсам, меники азайып кетет. Жок, көбөйүп кетет, ошону билбейт да. А наоборот, кредит алсаңыз, арам жака иштесеңиз, анда точно азаят. Биз эсептеп көрөбүз да. Чындап эсептегенде кредит өзү азайыш керек болчу. Сиз 1000 сом алып, 1,5 миң сом берип атпайсызбы? Сиз кулсузбу бирөөгө? Жок, кредит алып иш кылыш керек дейт да. Андан көрө сиз Аллага берсеңиз, Аллах көбөйтүп берет. Аллах беришин, Аллах адамга окшош эмес, Аллах беришин зат. Сиз кичине берип көрөңүз, анан Аллах бербесе айтасыз, дамла бербеди го Аллах депчи. Бирок ойлоп көрүңүз, Аллах Таала берсин, ошого берем десеңиз да бербейт. Аллах разы болсун деп берсеңиз, анан берет да. Анан ошондон эмне кылды? Тиги коом айтат, фама жаани илля ражулун минхум. Шунчалык дават кылып адамдарды чакырып мактасам, бирөөсү да карап койбойт дейт да. Эч кимиси карабайт. Факала бирөөсү айтат, я Амр бин Мурра, аммаралла ишек. Алла сенин жашооңду коркусун, кор болуп кеткин деди. Атамуруна би рафзи алихатина. Мына сөздү караңыз, бүгүн көп адамдарда ушул болот да. Сен биздин кудайчаларыбызды таштатып атасың, дейт. То есть биздин салтыбызды бузуп атасың, биздин мурдадан бери келеткан иштерибизди кылып атасың, биз деген мындай кылат элек. Ва ан фарика жам'ана, биздин элибизди бөлгөнү жатасың, дейт. Ва ан халифа дина абаина, биздин мурдатан бери кеткен аталарыбыздын динини сен жокко чыгарып атасың. Сен өзү бизди эмнеге чакырып жатасың? Ушул бир Курайштын адамыгабы деп ошентип айтты да. Өтө катуу капы болду. Вала хуббан вала караматан, ал адамдын кадыры да жок, ал адамдын эч нерсеси жок. Меккеде Мединага кетти го деп жооп берди. Бүгүн ушул сөздөр айтылат да, бир адамга дават берсеңиз, биринчи айтат, мен ошондо үй бүлө бакпашым керекпи деп. Сизге ушундай деп айттыбы бирөө? Бул дин акыретте бактылуу болсо башка эле теманы баштайт. Ошондо биздин ата бабаларыбызды, биздин мурдага кармап кеткен салтыбызды, динибизди таштап атасың деп. Бир алым айтты эле. Убагында Кыргызстандын шаарларында жаназа диктофон менен болгон экен. Ана биздин аталарыбыздын дини. Мен жамандаган жокмун. Маселе ушундай да. Ал убактын, доордун, мезгилдин талабы ошончолук эле. Айтат, сен биздин аталарыбызды айыптап атасың. Биздин аталарыбызды жамандап жатасың. Биздин мурдадан бери келе жаткан адатыбызды жок кылып атасың дейт да. Мына ушул нерсе көп адамды бактысыз кылган. Ошол үчүн эмне керек? Акыйкат келгенде кабыл ала бериш керек. Анан ошол адам эмне кылды? Бир топ ырларды айтып салды да. Инна ибну Мурра qad ata bi maqalatin. Арабтарда бу кыргыздар ошо акын болот. Замат деле токуп жүгөрөт да. Албетте Мурронун баласы бизге бир канча сөз айтып жатат. Лейсат мaqalatan man yuridu salaha. Жакшылыкты каалабаган адамдын сөздөрү бул дейт. Бул бизди бузганы, бөлгөнү жатат дейт да. Айтат го, дават карып калсаң, жото булар башка нерсени айтат деп. Бир адам бар эле. Дүйнөнү аябай жакшы көрөт да. Даватка жүрүңүз, даватка чыгып келели деп өзү даватка айтат. Жок, силерге даватка барганыңарда бирөө акча берет дейт. Ай жок, биз өзүбүз акча төлөйбүз, курбанчылык кылабыз. Жок, точно бирөө берет. Ушунча адам бары жиндиби өзүнүн акчасын кетирип барып атат. Анан мен айттым, точно айттыңыз. Акча берет, жүрүңүз барып экөөбүз алып келели десем, жок, барбайм дейт. Себеп билип турат, бербейт акча.
Жалган эле шылтак кылыш керек, акча берип атат депчи. Анан эмне кылды? Ушундай адам кылып атат. Inni la ahsibu qawlahu wa fi'lahu yawman intala zaman zubaha. Мен айтам, бунун сөзү жакында ушинтип барып жок болуп кете турган нерсе, бул болбогон эле нерсени кылып атат. Буну менен эч кайга жетпейт дейт. Баягы жаңы давачылар чыккан убакта бечаралар шлопка кийип алып деп жүрсө айтат, бечаралар мына көчөдө жүрөт да ушинтип. Буну менен болбойт. Мен азыр ютубтан баян кыла коем, же болбосо түгүндөй кыла коем, баарына жетип калат ойлогон да көп адам. Бирок көп адам жашоосун өзгөртпөдү. Канча биринчи эмне кылды? Бомуштардан баштап, алкаштардан баштап мусулман болуп, ошолор динге бекемделип амалга туруп азыр бүт бардыгы эмне болуп, даватты мухаббат кылып калбадыбызбы? Бардыгыбыз диндин себебинен, ушу даваттын себебинен келип, дин үйрөнүп калбадыкпы? Бирок алды ушинтип ойлоп атат да. Бечара буякта бирөө, тиги жакта бирөө жүрөт, бир күн ушинтип бирөө токтоп калат да депчи. Лиюсаффихал ашяха мимман кад мада, ман рама залика ла асаба фалаха. Бул биздин мурдагы чоң улуу инсандарыбыздын кылган иштерин жокко чыгарып атат. Буну кылган адам жакшылыкка жетпей калат деди. Ошондо Амр радиаллаху анху шунчалык капа болду да. Бунусу жамандаган жок, унчукпай эле кете бер. Не кылды сен? Мактады го келип сен жакшы адамсың деп. Ушунчалык жамандаганда жини келди дагы кылды. Ал-кадибу минни ва минка амараллаху ишау. Сен жалганчы болсоң, сени, мен жалганчы болсом, мени Аллах Таала кордосун деди да. Бирөө айткан экен, сен паландайсың, сен түкүндөйсүң деп жаман жала жаба берген экен да бирөөгөчү. Аны токтоп туруп айтты. Точно айтып атасың десе, сен ошондойсуң се. Эгер мен ошондой болбосом, кыямат күнү соогуңду бересиң десе, чочуп кетпир да. Жөн эле жалган айтып турат да, элдин бетиге бир эме кылып, сен ушундайсың, сен ушундайсың деп саясат түзүп. Ошондой не кылды? Ким жалганчы болсо Алла коркусын деди. Эмне болду? Бир күн келди. Абкама лисанаху ва акмаха инсанаху. Qala fa wallahi ma mata hatta saqata fuhu wa amiya wa khariqa wa kana la yajidu ta'ama at-ta'am. Ошол жанагы каршылык кылган адам дейт. Көзү көр болуп, тили сүйлөбөй, тиштери түшүп, акылынан айнып, тамак жегенде даамын билбей ыктырган күндөрдө өлүп кетти дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах Таала эмне кылган? Бул менеттин күчүнү сыфатка койгон. Бул бир суу сыяктуу, суу катуу болбойт да. Эмне нерсе болсо чуп деп күтүп алат экен да. Киргизип жиберет, акырын түгө чүрүп жиберет. Алдынан тоссом не кылат десе, суу секин бул жагынан орат, бул жагынан орат, бул жагынан орат, бул жагынан орат. Көбөйүп кетсе ашып кетет. Болду. Ашкандан кийин эч ким тоса албайт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз суу сыяктуу болушубуз керек. Сыфатыбыз жумшак, урса чуп деп коебуз, макул. Баарын сиңире беребиз. Катуу таш урса да сиңиребиз, башка урса да сиңиребиз. Тезек урса акырын түртүп отуп секин жеке чыгарып коебуз. Сактап жүрө бербейбиз да, сек кактап шуну мага ыргыткансың, мен бир күн сага ыргытам депчи. Аллах Таала баарыбызга чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менетине кабыл кылып, чыныгы мусулмандардан кылган болсун.